Кыргызстан менен Кытайды 1000 чакырымдан ашык чегара жана 33 жылдык дипломатиялык алака байланыштырып турат. Бүгүнкү күндө өлкөлөр ортосундагы кызматташтык стратегиялык мүнөзгө ээ болуп, эки тараптуу алаканын алтын доору өкүм сүрүүдө. Ал эми Кытайдагы жаңы жылдык майрамдоодон кийин президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапар менен алгачкы жогорку деңгээлдеги конок катары барышы өзгөчө жогору бааланууда. Себеби кошуна мамлекетте майрамдан кийинки алгачкы мамлекеттик жолугушуулар Кытайдын тышкы саясатындагы артыкчылыктуу өлкөлөр менен өткөрүлөт. Для Китая это первый. Президент Садыр Жапаров Кытай үчүн мамлекеттик сапар менен барган жаңы жылдагы алгачкы чет элдик лидер болду. Ошол эле учурда биздин өлкө башчы Кытайдын төрагасын биринчилерден болуп жаңы жыл же жаз майрамы менен куттуктаган өзгөчө болду. Бул Кытай менен Кыргызстанды достук, ынак, коңшулук маанайдагы кызматташуу бириктирип турарын тастыктады. Кытай дүйнөдөгү чоң держава, аны менен ар тармакта жемиштүү кызматташуу биз үчүн абдан маанилүү. Большая великая страна. Кытай Кыргызстан үчүн узак жылдардан бери башкы соода жана инвестициялык өнөктөштөрдүн бири. Расмий Бейжин менен Бишкектин соода экономикалык алакасы жылдан жылга жакшырууда. Бажы органдарынын маалыматы боюнча былтыр эле мамлекеттер ортосундагы товар жүгүртүү дээрлик 22,71 миллиард АКШ долларына жеткен. Ошол себептен дүйнөлүк экономиканын кыймылдаткычынын бири болгон Кытай менен ишенимдүү өнөктөш болуу Кыргызстан үчүн маанилүү. Геосаясий аспекттеги өзгөрүүлөрүндө Кытай өзүнүн мындай маанилүү ордун таап атат да, ошо геосаясий аспектте. Кытай экономикалык гана эмес, негизинен бул чоң саясий фигура болуп айланып, мына Си Цзиньпиндин убагында именно мындай күчтүү мүмкүнчүлүктөрү болуп жатат. Мындай өлкө менен, мындай мамлекет менен стратегиялык өнөктөштүккө алып чыгыш өтө бул чоң күчтүү кадам десек болот. Өлкөлөр ортосундагы салттуу достук жана ынак коңшулук байланыштар стратегиялык ири долбоорлорду ишке ашырууга шарт түзүп жатканын лидерлери ырасташты. Өз ара пайдалуу Кыргыз-Кытай инвестициялык долбоорлору өлкө экономикасын өнүктүрүүгө түрткү берүүдө. Кытайлык компания узундугу 433 чакырымга созулган түндүк-түштүк альтернативдүү унаа жолунун курулушун аяктайт. Ошондой эле Кылым долбоору аталган Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу башталды. Строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, который позволит. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргызстанды транспорттук туңгуюктан чыгарып, өлкөнү транзиттик борборго айландырат. Башкача айтканда, Азия менен Европаны байланыштырган маанилүү каттамдардын бири болот. Жолдун курулушу менен биз баардык кен жайларыбызды иштетүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Ал эми андан түшкөн каражаттарды экономиканы өнүктүрүүгө жумшаса болот. Направить на развитие нашей экономики. Уштапта Кыргызстан менен Кытайды саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тыгыз байланыштар бириктирип турат. Эми кызматташтык дагы күчөйт. Себеби бул жолку мамлекеттик сапардын алкагында Садыр Жапаров менен Си Цзиньпин 20дан ашык документке кол коюшту. Анын ичинде эки өлкөнүн ортосундагы жаңы доордо баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк боюнча биргелешкен декларация бар. Алыскы тууганыңа караганда жакынкы кошунаң менен бол дегенде, албетте ушу менен жакынкы кошунаң менен стратегиялык деңгээлде мамилеңди алып барсаң, албетте бул жакшы. Тем более мындай деңгээлдеги фигура менен. Негизинен Кытай Кыргызстанды ар тараптан колдоп келатат, инфраструктуралык проекттер жактан дагы социалдык, экономикалык аспектин дагы Кытайдан колдоону көрүп келатабыз. Садыр Жапаровдун Кытайга мамлекеттик сапары Кыргызстан менен Кытайдын стратегиялык мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарып, экономикалык жана саясий байланыштарды күчөтүүгө чоң өбөлгө түздү. Кытай тарап Жапаровдун сапарын өтө жогору баалап, бул кызматташтыкты мындан арда тереңдетүүгө кызыктар экенин көрсөттү. Автандил Бактыбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.